Assalamu alaikum. Qadırman zamandaşlar. Biz hazır Oşnoqat yolunda ketip жатабыз. Буга чейинки видеобузда biz Oşnoqat yolunun перевалын көрсөткөн болчубуз. Hazır мына Ноқаттын ичинде кетип атабыз. Бул жерди тагыраагы билбейм, Токтомат Зулбуев атындагы айылынан өтүп Ноқаттын борборуна карап кетип барып жатабыз. Мына жолдун акыбалын көрдүңүздөр. Тамтыгы чыгып кеткен, мындайча айтканда ар жери тешилип, жол жамала берип, түрүлүп, кээ бир жерлери томпоюп дегендей. Жолу вообще болбой калган. Негизи Ноқаттын жолун тез оңдобосо болбойт. Аймактарды өнүктүрүү жылы Кыргыз Республикасында 2017-18 жылы деп баннерди илип коюптур. Аймактарды өнүктүрүү жылы деп илгенден кийин мындай жолдорду дагы көңүл буруп коюшубуз керек. Буюрса жакынкы жылдары бул жер асфальт болуп калат деген үмүттөбүз. Мына жолду көрдүңүздөр, ошо калтырап титиреп, сиздерге көрсөтүп аткан видеолорубуз да калтырап титиреп кетип атат. Түшкөн алма алабыз дейт мына оң жакта. 0772 70 82 82 номерин жаттап алыңыздар. Түшкөн алма. Тагыраак айтканда мындай алма сабагында туруп эле жерге түшүп калган алмаларды сатып алышат экен. Эмнеге дебейсиздерби? Мындан 2 жыл мурда чыгып, азыркы күндө популярдуу болуп келатат. 3 литрлик коробканын ичинде клёнкага капталган алма согу. Натурал деген сок көп магазиндерде 200 сомдун тегерегинде сатылат. Натурал, консервантсыз, кошулмасыз, натуральный сок мына ушул жерден чыгат. Мына ошолор жерге түшкөн алманы арзаныраак баада сатып алат окшойт да. Мир Махмудов айыл аймагы дейт. Мына ошол жерге келиптирбиз. Ноқаттын центрине жакындап калдык. Ноқаттын центрине жакындап калдык. Кээ бир биздин катталуучулар, биздин каналдын көрүүчүлөрү буга чейинки видеолорубузда кыргыз тилинде сүйлөчү, антип сүйлөчү, мынтип сүйлөчү, сөздү туура айтчы деген комментарийлерди дагы калтырышты эле. Биз эми оозубуздан чыккан, өзүбүздүн тилибизге жатык болуп калган тил менен эле сиздерге жеткирип жатабыз. Жасалмалуулуктун эч кандай кереги жок. Кээде центр деп айтабыз, кээде борбору деп айтабыз. Кээ бир сөздөрдү синоним сөздөр менен айтабыз. Негизи кыргыз тилинде канчалык сөз саны көп болсо, ошончолук тилибиз байый берет. Мына Ноқат шаарына жетип келдик. Ноқат шаары. Мына оң жакта Ноқат райондук ички иштер башкармалыгы мына ушул жерде жайгашкан. Гайлер турат. Протокол толтуруп атат окшойт. Протокол. Милициялар жаман карайт го. Эмнеге бизди тартып атасың дегенсип бизди карап коюшту милициялар. Мына алдындагы машинаны билесиздерби? Бул кичине тымтыйганы менен 1 тоннанын тегерегинде жүк көтөрөт.
бир үйгө алып койсо, хозяйствого мындайча айтканда дыйканчылыкка үйдөгү майда чүйдө нерсени аяка бияка ташыганга өтө ыңгайлуу автоунаа. Бөлкөнаңга окшош сыртынан караганда. Портердин кичинерээги да. Деолава автоунаасы. Эгерде бул видеону көрүп аткан ноокаттыктар болсо, сөзсүз түрдө комментарий калтырыңыздар. Ноокатты сагынган болсоңуздар, сагынычыңыздар бир кыйлага жазылып калса керек. Негизи Кыргызстандан чет өлкөдө иштеп жүргөн, ой, Кудай сакта, катуу моргать этип кеткен жок. Бул Honda үлгүсүндөгү автоунаа жолдо катуу нарушение кылды. Номерин жаттабай калыптырмын азыркы. Автоунаанын. Сөзүмдү улантайын, алыста жүргөн ноокаттыктар болсо, сөзсүз түрдө бул видеону көрсө, алар үчүн кызыктуу болот деген ойдобуз. Ноокаттын борборуна кирип келдик. Ноокаттын борборунда деле жолдун абалы жакшы эмес. Ноокаттын центри эмнеси менен, кайсы тамагы менен белгилүү деген. Бул жерде кайсы тамак жакшы дей турган суроо боло турган болсо, билгендер бар. Ноокаттын самсасы деп айтат элек. Ноокаттын самсасы өтө белгилүү. Нарака берака жүргөн жүргүнчүлөр сөзсүз түрдө бул жерге токтоп, ноокаттын 80 сомдук, 100 сомдук, 120 сомдук чыныдай болгон чоң самсасын сөзсүз түрдө мына ушул базарчикке токтоп алып кетишет. Мына ноокаттын центри кайнап жатат. Эл көп. Мына ноокаттын борборундагы айлампа. Көрдүңүздөрбү? Мына бул жерде дагы автоунааны жүктөп кетебиз, бул жерге койбо деген знактарды коюп коюптур. Мына ушул жерге токтойбуз биз бир азга. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.